Үйгө келдим. Кийимдерим жинаган. Смотрите, мы столду маяка жылдыргам, имонун алдына отургам. Булардын баары чачык жатат. Ужас. Маякта кичине ушунун алдына отуруп алып, лайсинамды кийип, даярданып чыгып кеткенге. Сенчи жер титирип атканда эшикте жүрүп турсуң, Эң биринчи оюңа эмне келди? Сен келдиң. Эмне келди? Звондасам алмайсың телефонду, уктап отурма деп ойладым. Сет өчтү, антенна жок элестет келе. Ушундай болуп калды, жер тиреген малда кадимкидей баары өчүп калды. Сет өчтү, антенна мындай точка болуп калды. Эч кимге чала албайт, эч ким менен байланыша албайт. Ошондой абал болуп калды. Ой, жүрөк түшүп калды барго. Кайталанат деп 10 сааттын ичинде кайталанат дейт го, 2 рет болот 10 сааттын ичинде. Жакта апалар, эжелердин походу жер үйлөрү жок. Машиналар да жок окшойт, эшикте турушат күтүп. Бактагы аталар, например, машинасы барлар машинада отурат. Жер үй барлар жер үйлөргө кетти. Башкалар коркуп, үйлөрүнө кире албай сыртта. Такси жок, Бишкекке кетчү такси жок. Ал эми Алматынын ичиндеги таксилер кудайга шүгүр эле көтөрө алышыптыр. Адамдар биякта кыйналып жүрүшөт. Ошонусуна карабай, наоборот, эптеп бир акча көрүп калалы депчи. Кудай сактасын эми. Кечке чейин күтүп турам, эгер такси чыкса, Бишкекке жолго чыгам болбосо, анда пока Алматыда калат окшоймун, себеби такси жок, кантип кетем. Анан бирок 6-этажда уктаганга желание жок бүгүн. Азыр жер үй издеп атам. Походу жер үйгө эле барып туруш керек болот бүгүн. То этажда очень опасно, оказывается. Еще и жалгызсың. Прямо аябай коркуп калдым. Мурдакысынан дагы ужас болду бүгүн, почти 6 балл. Баарын эми Кудайдын буйруганы болот. Кудай сактасын.